Тилектин текчесинде китептер турат. Төмөндө ар бир текчеде канчадан китеп бар экендиги көрсөтүлгөн. Бул жакта текчелер, ал эми бул жакта китептердин саны берилиптир. Биринчи текчеде 19 китеп, экинчи текчеде 24 китеп, үчүнчү текчеде 32 китеп, төртүнчү текчеде 7 китеп бар экен. Текчеде жалпы канча китеп бар? Бул маселени кантип аткарабыз? Жалпы китептердин саны канчага барабар? Ар бирибиз өз алдынча аткарып көрөбүз, андан кийин чогуу аткарабыз. Мен ойлойм, силер өз алдынча аткарып көрдүңөр, анда эмесе кеттик чогуу аткарабыз. Бул жерде жалпы китептердин санын сурап жатат. Ар бир текчеде турган бардык китептердин саны. Анда биз бул жерде берилген сандардын суммасын эсептейбиз. Демек, биринчи текчеде 19 китеп берилген, ага кошуп аламын экинчи текчедеги 24-тү. Экинчи текчеде 24 китеп берилген, ал эми үчүнчү текчеде 32 китеп берилген. Ага кошуп аламын 32-ни. Жана ага кошомун төртүнчү текчедеги китепти 7. Бул сандардын суммасын эсептейбиз. 19 санын мен жазуу үчүн бул санда 9 бирдик, 1 ондук бар. Анда 1 ондукту 10, ал эми 9 бирдикти 9 деп жазып алсам болот. 10 кошулган 9. Бул кайра эле 19 санын берип атат. 24 санындагы анда 2 ондук болгон үчүн 20 кошулган 4 бирдик. 4 деп жазып алдым. Ал эми үчүнчү сан 32 санын да 3 ондук бар, 30 кошулган 2 бирдик деп жазып алдым. Ал эми төртүнчү сан бул 1 орондуу сан жана бирдик. Анда кошулган 7 деп жазып алдым. Бул жерде амалды аткарууда мен тегерек ондуктарды өз алдынча кошуп алуу мага ыңгайлуу. Демек, буларды алгач кошуп аламын. Бул жерде 3 тегерек ондук берилген. Анда 10го кошуп аламын 20-ны. Ага кошуп аламын 30-ду. Жана бул сандарга кошомун мен бирдик сандарды. Кошомун 9-ду, ага кошомун 4-тү, жана ага кошомун 2-ни, жана ага кошомун 7-ни. Бул жерде тегерек ондуктарды кошсом, 10го 20-ны кошсом 30, 30га 30-ду кошсом 60. Же болбосо 1 ондукка 2 ондукту кошсом 3 ондук, 3 ондукка 3 ондукту кошсом 60. Жалпы сумма 60. 6 ондук же болбосо 60. Бул жер 60га барабар экен. Андан кийинки бирдик сандарды кошуу үчүн мен бул жердеги сандарды кошууда мен ирети менен 9 кошулган 4 кошулган 2 кошулган 7 деп аткарсам дагы болот, же болбосо мага ыңгайлуу болгон жолду тандап алсам дагы болот. Анда мен 2-ге 7-ни кошуп аламын. Жана бул сандардын суммасы 9га барабар. Бул 2 санды кошсом 9га барабар. Анда мен мага ыңгайлуу болгон 9га 9ду кошуп алам. 9га 9ду кошсом 18. Бул 2 санды кошсом 18. Жана ага кошомун 4-тү. Бул жерде амалды аткаруу үчүн мен 18 санын тегерек ондук түрүндө жазып алам. Аны жазуу үчүн мен 18ге 2-ни кошомун. Ал 2-ни бул 4-төн алдым. Анда бул жерде 20. Ал эми 4-төн 2-ни алсам 2 калды. Аны кошуп коемун. Же болбосо 18ге 4-тү кошсом 22. 22 санын мен 20 кошулган 2 түрүндө жазып алдым. Анда бул жердеги тегерек ондуктарды кошуп аламын. 60га 20-ны кошсом, ал 80ге барабар. Жана ага кошомун 2-ни. 80ге 2-ни кошсом, жалпы 82ге барабар. Демек, тилектин текчесинде жалпы 82 китеп бар экен. Бардыгы биригип, тилектин текчесинде 82 китеп бар.